Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, rahmatullah wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиз менен биз инсандын бейишке кирүүсүнө себепкер боло турган ибадаттардын катарын уламакчыбыз. Бүгүнкү темабыз бул ал-амана. Аманаткөйлүк тууралуу болмокчу. Ооба, чындыгында аманаткөйлүк. Эгерде бир инсанга аманат жүктөлө турган болсо, же бир инсанга иш тапшырыла турган болсо, бир жоопкерчиликтүү иш тапшырыла турган болсо, мына ошол нерсеге аманаткөйлүк кылыштыгы, ошол жоопкерчиликти иш жүзүнө аткарыштыгы бул инсандын кыямат күнүндө бейишке эсеп кысапсыз, эч бир азапсыз эң биринчи бейишке кирүүчүлөрдүн катарында кирүүсүнө себепкер болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадистеринде мындай деп кабар берет: Идманули ситтан мин анфусикум адману лакумул жанна. Силер өзүңөрдүн нафсыңарга мага 7 нерсени аткарамын деп убада бергиле, мен силерге бейишти убада беремин. Бейишке силерге кепилдик беремин деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар берет. Анын биринчиси устуку ида хаддастум. Эгерде сүйлөй турган болсоңор, чын сүйлөгүлө. Сөзүңөргө жалган аралаштырбагыла дейт. Экинчиси вауфу ида вааттум. Эгерде бирөөгө убада берген болсоңор, убадаңарды аткаргыла. Убадаңарга каршы чыкпагыла дейт. Үчүнчүсү адду ида туминтум. Эгерде силерге аманат жүктөлө турган болсо, аманатты аткаргыла. Аманаткөй болгула дейт. Төртүнчүсү вахтазу фуружакум. Өзүңөрдүн намыстуу жериңерди сактагыла. Аллах Таала тыйган арамга барбагыла дейт. Бешинчиси кудду абсаракум. Көзүңөрдү сактагыла. Аллах Таала арам кылган жакка көзүңөрдү салбагыла, көзүңөрдү алыс алгыла дейт. Алтынчысы куффу айдиякум. Колуңар менен башка бирөөгө зыян бербегиле, колуңардын зыянын тыйгыла деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдеги ушул 6 нерсени аткара турган болсо, бейиштен мен убада беремин дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз аманатка бекем болуштугубуздун сообу эч качан текке кетпейт экен. Жана ошондой эле дагы Аллах Таала аманаткөйлүккө буйруп Кур'ан Каримде мындай дейт: бул аманатка бекем болуштук бул парыз амал. Ким ал парыз аткара турган болсо, кыямат күнүндө бейишке кирүүчүлөрдүн катарында болот. Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай дейт: Инналлаха я'мурукум ан туаддул аманата иля ахлиха. Аллах Таала силерди буйруйт, эгерде силерге аманат жүктөлгөн болсо, ар бир аманатты аманат ээсине жеткирип бермелегин дейт. Жана ошондой эле бул аманатка кыянат кылыштык бул мунафыктын сыфаты болуп эсептелинет. Кыямат күнүндө тозоктун эң төмөндө боло турган мунафыктардын сыфатынан болуп эсептелинет. Инсан бул нерседен алыс болуусу зарыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай деп кабар берет: Аятул мунафик салас. Мунафыктын 3 аламаты болот. Ида хаддаса кадаба, ида ваида хулафа, ида утмина хана. Эгерде сүйлөсө жалган сүйлөйт, эгерде убада берсе убадасын кыянат кылат, эгерде аманат жүктөлсө аманатын өтөбөйт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз аманаткөйлүктүн жаза сыйлыгын билдик. Жана ошондой эле дагы аманатка кыянат кылуунун жазасын билдик. Эми кантип аманаттарды аткара алабыз? Биздин үстүбүздө кандай аманаттар бар? Жана ошол аманаттарды кантип өтөйбүз? Мына ошол тууралуу токтолуп кетели. Анткени биздин үстүбүздөгү аманатты билбей турган болсок, ага кыянат кылып коюш толук мүмкүн. Анын кантип өтөп беришин билбей турган болсок, ага кыянат кылып коюштугубуз бул эч шексиз болот. Ошон үчүн биз аманат эмне экендигин, жана ага кандай мамиле кылып, кандай жоопкерчилик алып туруп өтөп беребиз. Мына ошол тууралуу бир аз токтолуп кетели. Эң биринчи биздин үстүбүздөгү аманат бул Аллах Тааланын акысы. Аллах Тааланын пенденин үстүлөрүндө акылары бар. Бул Аллах Таала пендеге жүктөгөн аманат болуп эсептелинет. Аллах Тааланын акысы бул Аллах Тааланын өзүнө гана сыйыныштык. Аллах Таалага эч бир шерик такпаштык. Жана Аллах Тааланын буйруктарына жооп бериштик, буйруктарын аткарыштык. Анткени бул аманаттан инсан кыямат күнүндө эң биринчи суралат.
Өзгөчө кабырга кирген кезде инсанга 3 суроо коюлат. Ошонун бирөөсү мен Роббук. Сен Роббуң ким? Кимге сыйынчу элең? Роббуң сага жүктөгөн аманаткөйлүк кылдыңбы? Аны аткардыңбы деп суралат. Демек, биздин үстүбүздө аманат бул Аллах Тааланын буйруктарына жооп бериш керек экен. Жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана сыйыныш керек экен. Ага эч бир шерик кошпош керек. Андан кийинки бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздин үстүндөгү акылары. Бул дагы болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктарына жооп бериштик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эришиштик. Анткени Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай дейт: "Ва нас'аланналлазина урсилу илейхим ва нас'аланнал мурсалин." Биз кыямат күнүндө пайгамбар жиберген элдерден сурайбыз. Силер пайгамбарга эмне деп жооп бердиңер? Пайгамбарга эришидиңерби? Пайгамбар буйруган буйрукту аткардыңарбы? Ошол нерсеге амал кылдыңарбы деп биз кыямат күнүндө сөзсүз түрдө сурайбыз дейт. Жана ошон эле дагы инсан кабырга кирген кезде эң биринчи суроолорунан бул мен набик. Пайгамбарың ким? Кайсыл пайгамбарга эришип келдиң? Кайсыл пайгамбарга эришип амал кылып келдиң деп Аллах Таала периштелер менен кабырда эле киргенде эле ушундай сурак коет. Жана ошон эле кыямат күнүндө биз пайгамбарлардын өздөрүнөн сурайбыз. Силерге жүктөлгөн аманатты элдерге жеткирдиңерби деп Аллах Таала Кур'ан Каримде кабар берет. Жана ошондой эле андан кийинки дагы аманат бул Кур'ан аманаты. Кур'андын ичиндеги адалды адал деп, анын ичиндеги арамды арам деп тан алыш керек. Жана Кур'ан окуп, Кур'анга амал кылыштык бул Кур'андын биздин үстүндөгү аманат. Жана ошондой эле шарият аманаты. Шариаттын буйруган өкүмдөрүн ага амал кылыштык. Шарият тыйган тыйыларынан андан алыс болуштук. Бул дагы биздин үстүбүздөгү аманат болуп эсептелинет. Андан кийинки аманат бул инсандын жасаган амалы жана сөздөрү. Кыямат күнүнө барганда инсан кылган амалынан жана сүйлөгөн сөзүнөн сөзсүз түрдө сурак берет. Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай деп кабар берет: "Вала тусалунна амма кунтум та'малун." Силер кыямат күнүндө кандай амал кылган болсоңор, ошол амалыңарга суракка тартыласыңар, жооп бересиңер дейт. Демек, бизде аманаттын же аманатка жооп берүүнүн 4 рүкүнү бар. Биринчиси эс-саил, суроочу. Бул Аллах Таала сурайт. Экинчиси мас'улун анху. Суралуучу. Бул сиз, бул мен, бул инсан. Андан кийин мас'ул, суралуучу нерсе. Бул не? Аллах Тааланын акылары. Жана сиздин жасаган амалыңыз, сүйлөгөн сөзүңүз. Ушудан сурак бересиз. Үчүнчүсү суал, суроо. Эмне сүйлөдүң? Кандай амал кылдың дегенде суроо берилет. Демек биз кыямат күнүндө жасаган амалыбыздан дагы сурак берет экенбиз. Жана ошондой эле дагы сүйлөгөн сөзүбүздөн сурак беребиз. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ма ялфизу мин каулин илля ладейхи рақибун атид." Алар кандай гана бир сөздү сүйлөбөсүн, алардын сөзүн жазып туручу даяр турган периште бар дейт. Демек, биздин ар бир сөзүбүз жазылып атат. Ар бир кылган ишибиз жазылып атат. Кыямат күнү келгенде, мына ушул ар бир сөзүбүзгө, ар бир кылган иш аракетибизге Аллах Тааланын астынан жооп беребиз. Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай деп кабар берет: "Куллу нафсин бима касабат рахина." Ар бир нафс кылган ишине кыямат күнүндө сөз түрдө кармалат. Ага эсеп кысап берет дейт. Демек, инсан өзүнүн иш аракеттерин, сүйлөгөн сөзүн дагы оңдош керек. Аллах Таала буйругандай сүйлөш керек. Аллах Таала буйруган иш амалдарды кылыш керек. Жана ошондой эле инсан кылган иш аракеттеринен эң биринчи сурак берүүчү нерсеси бул намаз. Жана бирөөлөрдүн акылары, жана бирөөгө берген убадалары, келишимдеринен суралат. Пайгамбар хадисинде кабар бергендей: "Ин аввал ма юхасабу бихи абду яумал кыямати мин амалихи салатуху." Кыямат күнүндө инсан эң биринчи суралуучу жасаган иш аракетинен, амалынан бул намаз дейт. Эгерде намазы жакшы чыккан болсо, факад афлаха ва анжаха, анда ийгиликке жетти, ал кутулду дейт. Демек, биз намаздарыбызга дагы маани беришибиз керек экен. Андан кийинки суралуучу нерсе, инсан бул өзүнүн денесинен, өзүнүн дене мүчөлөрүнөн суралат. Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай деп кабар берет: "Вала тахфу ма лайса лака би илм. Инна сам'a вал басара вал фуада куллу улаика кана анху мас'ула."
Сен өзүңдүн илимиң болбогон нерсеге ээрчибегин дейт. Өзүң билбеген нерсеге ээрчибегиниң. Анткени кулак, көз, жүрөк булар кыямат күнүнө эсепке тартылат дейт. Бунун мааниси инсан жүрөгү менен, же колу менен, же көзү менен кандай күнөө кылган болсо, мына ошол нерсесине кыямат күнүнө жооп берет. Эгерде жакшы ибадат кылган болсо, анын сыйлыгын алат. Эгерде күнөөкөр болгон болсо, анын сөз түрдө жазасын тартып, ал нерсеге жооп берет. Же болбосо инсан кыямат күнүндө ушул көзү менен, кулагы менен жана жүрөгү менен кылган амалдарына күбөлүккө өтөт. Андан кийинки биздин үстүбүздөгү дагы аманат нерсе бул Аллах Таала берген ар бир неаматка кыямат күнүндө суралабыз. Аллах Таала бизге кандай неамат, жакшылыктарды бербесин, мунун шүгүрүн бердикпи, шүгүр кыла алдыкпы же кыла албадыкпы, ага сөз түрдө суралабыз. Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай деп кабар берет: "Сумма ла тусалунна яума идин анин наим." Кийин кыямат күнү келген кезде силер Аллах Таала берген неаматтардын баарынан сураласыңар дейт. Аллах Таала бизге берген неаматтары чексиз. Бизге берген Аллах Тааланын жыргалчылыктары чексиз. Ден соолуктан суралабыз. Убакыттан суралабыз. Жегенибизден, ичкенибизден суралабыз. Жада калса кыямат күнүндө Аллах Таала бизге түшүргөн шарияттан суралабыз. Бул дагы чоң неамат. Жана ошондой эле бизге келген Кур'ан жөнүндө суралабыз. Бизге жиберилген пайгамбар жөнүндө суралабыз. Пайгамбар келиштиги, Кур'ан түштүгү, шарият келиштиги бул өтө чоң неамат. Жана ошондой эле кыямат күнүндө биз жада калса бир жерге отуруп көлөккө эс алган болсок, мына ошол эс алуубузга дагы суралабыз. Чаңкап турган кезде муздак суу ичкен болсок, мына ошол нерсеге дагы суралабыз. Анткени булардын баары Аллах Таала тараптан берилген бизге неамат. Жана ошондой эле дагы инсан сурала турган аманаттардан бул инсан өзүнүн үй бүлөсүнөн суралат. Өзүнүн бала чакасынан суралат. Алардын тарбиясына кандай маани берди? Аларды ибадатка буйрудубу? Аларды Аллах Таала фарз кылган амалдарды үйрөттүбү? Же аларды арам иштен тыйдыбы? Аларга адал арам нерсени үйрөттүбү? Мына ошол нерсени кыямат күнүндө суралат. Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай деп айтат: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум наран ва қудуха ан-нас вал хижара алейха малаикатун гиладун шидадун ла ясуна Аллах ма амарахум ва яфалуна ма юмарун." Иман келтиргендер, силер өз нафсыңарды жана үй бүлөңөрдү тозок отунан сактагыла дейт. Алымдар айтышат, үй бүлөнүн тозок отунан сакташтык бул 3 түрдө болот дейт. Биринчиси Аллах Тааланын ибадатына буйруштук жана ага күнөөкөр болудан кайтарыштык дейт. Экинчиси ага Аллах Таала фарз кылган амалдарды үйрөтүштүк жана анын дүнүйө болсун, акыреттик болсун иштеринде ага тарбия талим бериштик. Үчүнчүсү ал балага жакшы иштерге буйруштук жана жаман иштердин кандай түрү болбосун ошол нерсени кайтарыштык дейт. Мына ошол нерсе менен бул инсан кыямат күнүндө суралат дейт. Сен өз балаңды жакшылыкка буйрудуңбу, жамандыктан тыйдыңбы деп суралат дейт. Андан кийин дагы инсан үстүнө аманат болгон нерсе бул инсан адалдан жештик. Адалдан кесип кылыштык. Кыямат күнүндө инсан сөз түрдө суралат. Тапкан нерсени кайдан таап жедиң? Арамдан жедиңби? Же адалдан жедиңби деп кыямат күнүндө инсан сөз түрдө суралат. Пайгамбар хадисине келгендей, инсан 5 суроого жооп бермейинче ордунан жылбайт дейт. Ошонун бирөөсү малыңды кайдан таптың? Жана малыңды кайда сарптадың? Ушул жөнүндө да эсеп бермейинче пенденин кадам жылбайт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биздин колубуздагы аманат бул биз өзүбүз тапкан менен, бирок Аллах Тааланын берген неаматы. Ал нерсени биз өзүбүз каалаган жака жумшай албайбыз. Аллах Таала адал кылып берген жолго гана жумшай алабыз. Аллах Таала арам кылып берген жолдорго биз жумшай албайбыз. Мунун да кыямат күнүнө эсеп кысабын беребиз. Андан кийинки дагы аманат бул эгерде Аллах Таала кайсы бир инсанды бир жерге башчы кылып шайлап кое турган болсо, же бир жумушка орнотуп кое турган болсо, мына ошол жумушунан дагы суралат. Мына ошол башчылыгынан дагы кыямат күнүндө суралат. Ошол башчылыгында кандай иш алып бардың? Сага жүктөлгөн ишти кандай аткардың? Ошонун баарынан инсан кыямат күнүндө дагы суралат. Андан кийин акыркы аманат бул өзгөчө аманат бул илим ээлерине. Илим ээлери алган илиминен сөз түрдө суралат. Алган илимиңе кандай амал кылдың?
ал илимиңди башкаларга жеткирдиңби, башкаларды даават кылып чакырдыңбы деп сөз түрдө кыямат күнүнө суралат. Демек урматтуу мусулман тууганым, биз аманатты кандай өтөштүк жана аманат эмне экенин мына ушундай кыскача токтолуп өттүк. Албетте буга токтолуп турган болсок өтө терең жана узун темалардын катарын толуктайт. Демек урматтуу мусулман тууганым, биз кыямат күнүндө чыныгы аманаткөй инсан болуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убада кылган бейишке кирүүнү каалай турган болсок, биз ушул үстүздөгү жана айтып өткөн аманаттарды аткарышыбыз керек экен. Биринчиси Аллах Тааланын акысын, пайгамбарыбыздын акысын, Курандын акысын, шариаттын акысын жана ошондой эле өзүбүздүн кылган амалдарыбызды жана үй бүлөбүздүн акыларын жана иштеп тапкан кесибибиздин баарын ада кылышыбыз керек экен. Мына ошондо гана бизде аманатка кыянат кылбаган болуп эсептелет экенбиз. Бүгүнкү темабыз ушул менен токтойт. Субханаллах ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.